Тилегибизди, өтүнүчүбүздү ушул Азамат Байматов элге жеткирип берүүсүнү суранып, издеп таап келдик. Ушу балдарымдын астына эсен аман келсем деп элден үмүт сурап, жардам сурап кайрылып жатам. Жыйынтык болбой калгандыгына байланыштуу Индия мамлекетине барганга туура келиптир. Ошого сиздерден суранарым кыргыз элин колуңуздардан келишинче көмөгүңүздү көрсөтүп койсоңуздар, ушу келинчегим балдарымдын алдына аман эсен келишин каалайт элем. Урматтуу кыргыз элим, мен Эгемназарова Алтынай, Алай районунун тургуну. Мен элге кайрылганымдын себеби боор оорусуна алевиакоккоз деген оорусу менен ооруп, 3 апрелде Бишкекте операция болдум. Бул оору менен ооруганыма алевиакоккоз менен 10 жылдын аралыгында ооругам. Ошону сезбей жүрүп, акыркы күндөрү мага ушул ооруган ооруум белгилери сезилип, абалым начарлап, эми мени повторный операцияга Индияга барууга туура келип жатат. Боор алмаштыруу диагнозун коюшту. Элге кайрылганымдын себеби элден жардам сурап, Индияга барсам, эли журтума кайтсам, бала чакама, тууган уругума эсен аман кайтсам деген үмүт менен кыргыз элиме кайрылып жатам. Ушул каражатыбыз жетишсиздигинен биз элге кайрылып, сураштырып, Азамат Байматовду таап, ушул биздин тилегибизди, өтүнүчүбүздү ушул Азамат Байматов элге жеткирип берүүсүнү суранып, издеп таап келдик. Ушу балдарымдын астына эсен аман келсем деп элден үмүт сурап, жардам сурап кайрылып жатам. Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер, замандаштар. Мына сиздер көрүп тургандай, мына ушундай Алтынай эжеке дагы 4 баланын апасы. Өмүр менен өлүмдүн алдында канчалаган энелер уул кыздарын жарык дүйнөгө алып келет. Мына ошонун аркасында биз бүгүн жакын улап жашап келебиз. Бирок ошондой эне бүгүн өмүрү коркунучта болуп, ушундай аты жаман оорунун артында канчалаган адамдардын жакшырганын да көрүп, жакшыра албай өтүп кеткенин көрүп келебиз. Бирок ошол учурда жетишип калсак экен, келчи бир тууган, ушу жардам берип коелу, кол сунуп коелу. Ушу биз дагы баарыбыз энени, атаны жакшы көрөбүз. Бирок ошол жакшы көрүп турган атаны колубуздан жулайын деп турган ошондой мындай бир мерез, ушундай аты жаман оорулар колдон талашып турган учурда арачыга келе койгула, себепкер боло коелу. Себепкерлигибиздин ошо шифасы эжекебиз үчүн болсо, андан пайда болгон сооп сиз менен бизге керек деген чакырыктар жасап, бирок ошонун катарында бул эжекелердин дагы бир тааныштары Жылдыз Тагаева деген эжекебиз, мына дагы реанимацияда жаткан мезгилинде ошол жерде барып, Мамакеевке барып, чакыргандан мен чакырышат барып, колуман келген жакшылык кылып коеюнчу деп атам. Мына ошол эжекебиз бүгүн таңгамал саат 3-тө Кыргызстанга келип конот. Акыбалы жакшы, кубанып келатат. Бир туугандар, мен муну айтайын дегеним, мына ошондой акыбалдагы адамдардан, таанышынан, билишинен, элден, журттан сураштырып, биздин да даректи таап, чакырып, мына ушул бүгүн үйдө видео тартып отурабыз. Менин колуман келгени ушул сиздерге ушинтип чагылдырып койсом, көргөн адамдар кайдыгер болбой, ушул экран алдындагы реквизиттер мына ушул үй бүлөгө таандык. Ошого кол сунуп койсоңуздар, бир туугандар, сизден көптөн көп өтүнүч. Анткени мына жанында турган өмүрлүк жарым агабыз отурат. Эми мындай түгөйүбүздөн эч ажырабайлы, Кудай ажыратпасын. Ушул жашынакай болуп ээрчишип, экөө өмүрүнүн акырына чейин ошо узак жашап, ошого дуа кылып, жакшы мындай бир үйдүндө бир шам өчпөсө экен деген жакшы адамдардын бүгүн жардамы керек. Ошон үчүн кол сунуп коюуга чакырып калам. Анан Саламатсыздарбы кыргыз элим. Биз сиздерге кайрылып турганыбыздын себеби келинчегим Алтынай алевиакоккоз оорусуна кабылып, ушундай күндөн күнгө акыбалы оорлошуп,
тургандыгына байланыштуу биз сиздерге кайрылып отурабыз. Мен деги эле каалайт элем, кыргыз элиме, кыргыз журтума ушу келинчегим ооруган оору менен оорубасын деп. Сиздерден суранарыбыз, колуңуздардан келишинче бир аз болсо да жардам көрсөтүп кетсеңиздер. Ушу келинчегим балдарымдын алдында жаркырап турушун каалап кетет элем мен дагы. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Мындай ооруну Алла Таалам эч кимге бербесин. Урматтуу кыргыз элим, мен ушу келинчегимди жоготуп албайын деп өзүмдү канчалаган, ушу келинчегим 1,5 ай болуп калды ушул оорун менен ооруп жүргөндүгүн билгенибизге. Ошондон бери мен өзүм кандай нерсе, мындай немеде жүргөнүмдү билбейм вообще. Акыркы күндөрү мен келинчегим менен ушу Бишкек шаарында республикалык больницада операция болуп, жыйынтык болбой калгандыгына байланыштуу Индия мамлекетине барганга туура келип жатат. Ошого сиздерден суранарым, кыргыз элим, колуңуздардан келишинче көмөгүңүздү көрсөтүп койсоңуздар, ушу келинчегим балдарымдын алдына аман эсен келишин каалайт элем. Assalomu alaykum kırgız elim. Biz sizlerin yardımınızlarga muhtaçbız. Menin apam Begim Nazarova altınday boğur orusu menen oorup India mamleketinde öte köp sumbada akça kerek bolup jatat. Bizde anday karajat joktuğuna baylanıştуу sizlerden yardam surap jatabız. Men apamды aябай жакшы көрөм. Sizlerin yardımınızları Allah'tan tileymin. Apam öte oor akыбалда жатат. Жардам берип койгула кыргыз элим.